Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги. Бул министрликтин башкы максаты аты айтып тургандай жаштардын башын бириктирип, аларды мамлекеттик коомдук иш-чараларга тартуу менен жаштардын көз караштарын калыптандырып, бир идеологиянын алкагында иш алып баруу. Андан сырткары аталган ведомство өлкөдөгү эмгек жана миграция маселелери боюнча иш жүргүзөт. Бүгүнкү күндө бул министрлик канчалык деңгээлде өзүнө жүктөлгөн милдеттерди так жана туура аткарууда? Мына ушул суроонун айланасында кеп козгомокчубуз. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 2010-жылы 7-апрелден кийин түптөлгөн республикадагы эң жаш министрлик болуп саналат. Аталган ведомствонун түзүлүшү ошол кездин мезгил талабы болгон десек болот. Анткени Бакиевтердин кландык режимине каршы чыгып, Кыргызстанда жаңы жана таза тарых барагын ачкандардын басымдуусун жаштар түзгөн. Мына ошол жаштардын башын бириктирүүчү бул министрликтин башына Алиасбек Алымкулов келген. Алиас Алымкулов жакшы иштеп атканда, канча жолугушуу балдарым жаштар менен негизи мигранттар менен, бирок мындай карасаң негизи жалпы министерствосы андай деле кереги жок болчу да. Балким ушу департамент өзгөчө же мындай отдел кылып агентство кылып койсо болот, ошо жетмек да. Бул министерство боюнча негизи функциясын көрүп атабыз да. Кандай мамиле бар аткарып атат, мамиле түзүпчү. Ошон үчүн менин оюмча бул мындай айтып койсок, азыр бюджет дефицит болуп атканда негизи кандай болсо да кайра башынан министерство кыскартыш керек да. Эң биринчи ушу жаштар министерствосунчу. Чындыгында акыркы кездерде эмгек, миграция жана жаштар министрлигин кыскартып, керек болсо жоюп да салыш керек дегендердин саны арбын. Анткени министрлик өзүнө жүктөлгөн функционалдык милдеттерин так аткара албай, өлкөдө тышкы жана ички миграция күн санап өсүп, андан сырткары жаштардын бирдиктүү саясаты жөнгө салынбай келет. Мигранттар кетип атышат, жөнөкөй турист болбой эле иш издегени кетип атышпайбы? Биякта иш жок негизичи. Рынок аябай ичке деп койсо болот да. Ошон көбүнчө биздин мындай жаш балдар ушу иштеген мындай потенциалы бар, иш таба албай тияк кетип атышат да. Мун деле бул деле мындай карасам, бул экономикалык функция да. Мун деле Минэкономика ушуну курировать этсе, аткарса болмок да менин оюмча. Ошол министрликтен эч ким келип мындай эме кылбайбы, мындай ушул жерде жумуш бар, иштейсиңерби деп мындай сунуш кылбайбы? Бишкектеги жумуш издегендердин биржасы. Бул жердегилер эмгек, миграция жана жаштар министрлигин сыналгыдан эле укпаса, алардын караанын да көргөн эмес. Айтымдарында аталган ведомство жарандарды жумуш менен камсыз кылбаса дагы, жумуш берүүчүлөр менен жумуш издегендердин ортосунда бирдиктүү база түзүп, жок дегенде менеджерлик ишмердүүлүк менен алектенсе болмок дешет. Мисалы көчө эле бир курулуштан бир жаш бала учуп кетти. Ошону түздөн түз ушул министрликтер иштеп аткан болсо, 16-га чыга элек жаш өспүрүмдүн ошол катаал кыштын күнү ушундай курулушта ачык, кооптуу курулушта иштешине жол бермек эмес да, туурабы? Коомдук иштерге активдүү катышып, басма сөздө көп жылдардан бери эмгектенип келе жаткан журналист Тынчтык Алтымышев жаштар министрлигине жылына республикалык бюджеттен 1 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнүп, бирок ал бүгүнкү күндө толук акталбай жаткандыгын айтат. Айтымында эмгек, миграция жана жаштар министрлиги 4 жыл аралыгында аз камсыз үй бүлөлөрдөн чыккан жаштарды табыштырып, аларды үйлөндүргөндөн башка эч нерсе жасаган жок дейт. Жаштар саясаты жүргүзө турган министрлик болгондон кийин ушу жаштарга иш менен камсыз кыла албасын, жалпы окуу менен камсыз кыла албасын, бирок ушу жаштардын эртеңки келечегине ишеним бере турган бир мамлекеттик жаштар саясатын алдыга алып кете турган бир бирдиктүү идеологияны иштеп чыгып, жаштарды ээрчитип, жаштарды ушу эртеңки Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабай турган бир ичиндеги угутун өндүрө турган идеологияны иштеп чыга турган болсо, бүгүнкүдөй мисалы ар кандай батыштарды туурап, жанагы гей парадтарды өткөрүп, кумсаларды ээчип кетип, же болбосо мына канчалаган жаштарыбызды азыр күнөөгө сыналгыдан угуп атабыз, диний фанаттарга айланып кетип атышат, Сирияга кетип атышат, кан күйгөн согуштарга кетип калып атышат. Бош мисалы бул жерден жалданып, bir күнү карасаң тигил депутатты, bir күнү карасаң тиги камакта жаткан коррупционерди, bir күнү карасаң дагы бир башка маселелер өзүнүн тиешеси жок, өзү билбеген маселелерди эле ээчип, колуна плакат кармап акча үчүн пикетке чыгып атпайбы жаштарчы. Эгер жаштарды боюнча бир идеологияны жүргүзүп, Кыргызстандын келечегине ар бирибиз, ар бир жаш
мейли билими барбы, мейли жокпу, мейли ал менеджерби, мейли малчыбы, койчубу, кимиси болбосун, тырмактын агындай болсо дагы бир мамлекетке салым кошолу деп, анан коомдук жайда өзүн бир маданияттуу алып жүргөнгө, өзүн өстүрө турганга, издене турганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере турган болсо, башка кеп эле да. Ошону да жасай алган жок. Тилекке каршы министрлик 4 жыл ичинде жок дегенде жаштар деген кимдер? Канча жаштан канча жашка чейин жаш деп айтабыз? Канчасынын билими бар, канчасыныкы жок? Канчасы мигрант болуп жүрөт, канчасы мамлекеттик кызматта эмгектенет, канчасы бизнес чөйрөсүндө деген суроонун үстүндө иш алып барып, жок дегенде жаштардын эсеп чотун аныктап койсо жакшы болмок. Ушундан кийин көлөмдүү имаратты элеп, жылына мамлекеттик бюджеттен миллиондогон каражаттарды кур эле алып жүргөн министрликтин кереги барбы деген суроо пайда болбой койбойт.